Ар бир мамлекеттик орган алар менен өз деңгээлиндеги диалогду ачык жүргүзсө, инвесторлор Кыргызстанга келет. Бул туурасында премьер-министр Садыр Жапаров Нарын облусундагы жумушчу сапарында айтты. Жапаров алгач шаардагы билим булагы билим берүү комплексине барды. Болгон шарт менен курулган 200дөн ашык проекти болгон экен, инвестициялык. Ошонун жарымы Казакстанга, жарымы Өзбекстанга өтүп кеткен экен. Анткени аларда жакшы шарт түзүп берет экен. Биз дагы мындан ары жакшынакай шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошого мына майда чүйдө чиновниктер силер тоскоол болбой, тескерисинче аларды чакырышыңар керек. Келгиле, мына бизде эч кандай мындай пара суроо деген, бут тозуу деген болбойт мындан ары деп. Жапаров комплексте карап чыгуу менен билим берүү министрине жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко объектине мамлекеттик баланска өткөрүү боюнча чараларды кабыл алуу тапшырмасын берди. Эске салсак, аталган билим берүү комплекси Кайрымдуулук фонду тарабынан демөөрчүлөрдүн эсебинен жетим балдар үчүн курулган. Бирок ал аркылуу бюрократиялык себептерден улам аны мамлекеттин балансына өткөрүп берүү мүмкүн болгон эмес. Саясий чечим кабыл алдык, өткөрүп алалы деп. Кийинки багыт жогорку Нарын КС каскатына барып, вакталык кыштакчынын жана аталган жабык акционердик коомунун мүлкүнүн абалы менен таанышты. Өкмөттүн буйругуна ылайык ал жердеги мүлктөрдү электр станциялары коргоого алган. Электр станциялары компаниясынын төрагасы Жапаровго жогорку Нарын КС каскатынын учурдагы абалы жана тегерегиндеги соттук териштирүүлөрү тууралуу маалыматын берди. Бу жер болсо, биз мына бу жерде турабыз, смотровой площадка бу жер. Ана маяктанмалык каскад. Бул жанакы вактовый городок. Жогорку Нарын каскатына ГЭС куруу аракеттери Кыргызстан менен Россиянын 2012-жылдын 20-сентябрында кол коюлган келишимдин негизинде башталган. Курула турчу 4 гидроэлектр станциясынын кубаттуулугу 327 мегаватты түзөт. Бирок 2015-жылдын аягында Кыргызстан келишимди жокко чыгарып, жаңы инвесторлорду кароо керектигин Атамбаев жыл жыйынтыгы боюнча берген маалыматында билдирген. Келишимди жокко чыгаруу боюнча мыйзамга ошол кездеги мамлекет башчы 2016-жылдын 22 январында кол койгон. Ал эми 9 августтан тарта келишим күчүн жоготкон. Иш сапардын жүрүшүндө жергиликтүү эл менен дагы жолукту. Садыр Жапаров эл алдында сүйлөп жатып, аймактардагы абалды жеринен көрүү максатында өлкө аймагын кыдырып жатканын билдирди. Ал ошондой эле эл оозунан чыккан ачуу чындыкты угууга жана көп жылдардан бери Нарын облусунун калкынын топтолуп келген көйгөйлөрүн чечүүгө даяр экендигин кошумчалады. Кредит маселеси боюнча мына 100 000 сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процентин. 100 000ге чейинкилерди гана. Андан өйдө карай мамлекеттин күчү жетпейт экен. Болгон күч аракетибизди жумшадык. Эми баягы 100 000ге чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, аябай начар турмушта жашагандар. Жолугушуу учурунда эл көптөгөн суроолорду беришти. Тактап айтканда, Садыр Жапаровдун региондо электр энергиясынын баасын төмөндөтүү суранычын айтышкан. Жапаров ага карата тиешелүү тармактарга 10 күн мурда тапшырма бергендигин билдирди. Мындан сырткары аймактагы социалдык абалга көбүрөөк көңүл бурууну суранышты. Ограниченияны алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечээ буякка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес, мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына ограниченияны алды дегенден кийин баягы экономить этип отурган эл көмүрдү таштап салып туруп, бардыгыңар электр энергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлар атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлар атылып кетет экен. Мына мен 10 чакта адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограниченияны алабыз. Президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы буга чейин Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарын кыдырган. Ал жергиликтүү элдин маселесин жеринде уккан. Басымдуусу сот адилеттүүлүгүнө жана ишкерлерге болгон бут тосуулар күч экендигин билдиришкен. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7 канал, Ош.